Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Мы продолжим свою работу. Хочу еще раз напомнить, что наше мероприятие проводится на 3 рабочих языках. На кыргызском, русском и английском. Сейчас перед вами... Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, мен да бир жолу айтып коеюн, бизде азыр синхрондуу котормо иштеп жатат. Кыргыз жана орус тилинде жана англис тилинде өтүп жатат. Азыркы учурда силердин астыңарда доклад менен түрк тилдеги мамлекеттердин кызматташуу кеңеши алдыңарда. Баарыңарды даярда англис тилинде сүйлөйт жана наушниктерди алып даярданып туруңузга суранат элем. Биздин конокторду тааныштырып кетейин. Азимов Мирвахит, миссиянын башчысы, түрк тилдеги мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин башчысынын орун басары. Чивилер Али, түрк тилдеги мамлекеттердин кызматташуу кеңешмесинин добордун директору, ошондой эле Динчер Хажигафы Огуй, Кыргыз Республикасынын Түркиянын элчилигинин экинчи секретары. Сизге сөз. Спасибо за предоставленную возможность. Чоң рахмат сөз бергениңиз үчүн. Саламатсыздарбы, Айымдар Жамырзалар, урматтуу кесиптештер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Биринчиден мен чоң ыраазычылыкты билдирип коеюн дедим эле Борбордук шайлоо комиссиясына бул пресс-конференцияны уюштурган үчүн жана биздин делегацияны бул шайлоого катышкан үчүн чакырууга чоң ыраазычылыкты билдирейин дедим эле. Түрк кеңешинин миссиясы бул жана мамлекеттик катышуучулардын дагы мүчөлөрү менен да камтылган. Бул миссиянын мүчөлөрү бул жерде биз менен отурат. Жана биринчиден биз өзүбүздүн ой пикирибиз менен бөлүшөйүн дедим эле. Жана шайлоонун процесси боюнча өзүбүздүн пикирибизди да билдирейин дедик элек. Жана силердин назарыңарга кийинки билдирүүнү. Урматтуу айымдар жана мырзалар, президенттин кезексиз шайлоосу улуттук мыйзамына жана эл аралык стандарттарына ылайык аткарылды. Жана Кыргыз Республикасынын жана Кыргызстан элин куттуктайбыз жана мамлекеттин жана шайлоого чейинки контакттардын алкагында биздин миссия талапкерлер менен жана алардын үгүттүү иш материалдары менен таанышып чыкты. Жана талапкерлер шайлоого даярдануусун билүү максатында биздин миссия талапкерлердин платформасын карап чыкты. Хабардын шайлоо компаниясынын алкагында кандай бир каржы шайлоо компаниянын каржылыгы менен кандай бир көйгөйлөр менен болушу көйгөйлөр менен көйгөйлөрүн карап чыкты. Жана байкоочулардын миссиясы Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен дагы жолукту. Жана Борбор шайлоо комиссиянын төрайымы менен дагы жолуктукту. Шайлообек Өнөржан Карманбековна мен тышкы иштер министрлигинин орун басарын менен жолугушууда тышкы иштер министрлиги менен иш аракетин менен да тааныш чыкты. Дипломатикалык мекемелерди даярдоосун билүү максатында биз Кыргыз Республикасынын жарандарынын катышуусун өлкөнүн четине жашагандар
жашаган жарандардын катышуусун Конституциясына карап чыктык. Жана 45 участкадан 48 участкага жогорулатты чет өлкөлүк. Акыркы парламенттик шайлоодон кийин. Биздин делегация Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынан маалымат алды жана азыркы учурда пандемия учурун эске алып Борбордук шайлоо комиссиясы Саламат сактоо министрлиги менен биргелиште санитардык эпидемиялык коопсуздукту сактоо менен кызматташууда. Жана ушундай эле миссия шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдү дагы эске алып атат. Жана үгүт иштерине жана акыркы парламенттик шайлоодон кийин кандай бир даттанууларга жооп бериш үчүн Кыргыз Республикасы форма 2-ден баш тартты. Бирок кээ бир талапкерлерден бул позитивдүү кадам деп эсептелет. Жана тармакта кандай бир жолдорду кыянаттык менен колдонуу шарттары да жокко чыгарылды. Жана миссия дагы көңүл бурайын деп эле кандай бир добуштарды жокко чыгарышы дагы биз эсептейбиз Кыргыз Республикасынын саясатчылары башка чечимге келмек. Ушул эки тараптагы ошондой эле чет өлкөдө жашап жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары добуш берүү мүмкүнчүлүгү ачылган үчүн абдан маанилүү болду. Бул Кыргыз Республикасында демократияны жогорулатуу кадам деп эсептелет. Жана аларга жана шайлоочуларга ошо Кыргыз Республикасында шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн ачмак. Массалык маалымат каражаттарында абдан жакшы чагылдыруу бул шайлоо процессинде баарын билүүсүн ачыктыгына жол берет деп эсептейм. Биз 12 участкасында, Бишкек шаарынын 12 участкасында бардык. Пандемияга байланыштуу биздин миссия дагы бул жерде пандемияга байланыштуу биздин миссия кандай бир чектөө менен жана биз расмий жактардан абдан чоң маалымат алып алдык. Бул шайлоолор шайлоо мыйзамына жана улуттук мыйзамдарга ылайык жана эл аралык нормаларга ылайык өттү. Биздин миссия урналар жеткирүү боюнча дагы мүмкүнчүлүгү болду. Жана биздин миссия добуш берүүчүлөрдүн чечимине кандай бир басым же кысым кылуу жок болду. Жана шайлоо участкаларынын иш аракетинде укук коргоо органдары дагы кандай бир көбөлөр жараткан жок. Жана эл аралык байкоочулар үчүн адилеттүү байкоо аткарганга дагы жакшы шарттар түзүлдү.
биздин миссия кийинкини белгилеп кетти. Борбор шайлоо комиссиясы бардык керектүү санитардык нормаларды сактады. Миссия не обнаружила никаких взятых агитационных материалов. Миссия кандай бир И не было никаких предоставлений. туура эмес үгүт материалдарды байкаган жок. Жана шайлоо участкаларынын жанында эч кандай үгүт материалдар да болгон жок. Бардык участкалар ден соолугу чектелген адамдар үчүн дагы жакшы шарттар түзүлгөнүн байкады. Жана шайлоонун жыйынтыгына кандай бир таасир этүү үчүн нерселерди биздин миссия байкаган жок. Жана жыйынтыкта Түрк кеңешчисинин байкоочулары бул шайлоо ачык, айкын жана улуттук мыйзамдарга ылайык келишин белгилеп кетти. Жана миссия өзүнүн баасы менен кандай бир эл аралык уюмдар менен жана бөлүшүүнү даяр. Биз дагы бир жолу Кыргызстанды куттуктайбыз. Жана Кыргыз Республикасынын элин шайлоону ийгиликтүү өтүшү менен куттуктайбыз. Жана референдумдун жыйынтыктары Кыргыз Республикасынын элин үчүн элин өкүрүндөтүүсүнө жардам берет деп ойлойм. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Спасибо огромное. Чоң рахмат. Вы дополнение, да? Топтон да кошумчалар болобу? Силерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Үйүңүздөргө жакшы жетип алыңыздар. Сиздердин миссия өтө татаал болду. Ошого карабай, силер татыктуу иш аткарып, ишиңиздерди аткардыңыздар. Сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз.